Sağım dostlar, saat түнкү 5:30. Мен бұл жаңа шараға келдім. Азыр үйгө жеткени калдым. Кече бизде негизи Таластан попытка Талас Бишкек деген группа бар телеграмдачы. Ошол жакта по пути кеткендер ала кетет да жазыпчы. Таксилерди жазышат, пассажирлерди жазышат айтор. Ушундай бир группанын. Ошол группага ким негиздесе Алла ыраазы болсун. Ошонун негизинде азыр Бишкекке жетип алдым. Негизи мындай таксисттер 500 жок 800 сомдон ушундайдан кетишип атыптыр. Мен ошол попытка Таластын жардамы менен 500 сомго келдим. Бул бир анан азыр автовокзалга бардым. Зал ожидания жок экен. Ошол жерден бирке жылууланып алайын деп такси келгенче деп ошентсем аяк жабык экен. Анан жолго такси тозоюн деп чыксам бир машина токтоп калды. Мен ошо менен могу Маевкага чейин келдим да. Акча берейин десем, мен да ошол тарапка каратат элем. Тим эле коюңуз байке деп ушинтип койду да. Алла ыраазы болсун. Аябай жакшы эле бала экен, биз курактуу эле окшойт. Эми конечно жол акыны бериш керек, бирок ошону берейин десем албай койдум да. Мен да ошол жака бараткам деп ыраазычылык үчүн. Анан өткөндө баягы Гусейн Гасановду бекер алып барган видео аябай тарабады. Бир кыргыз жигити Гусейн Гасановдун ыраазычылык видеосу да чыкты айтор. Ошол байке мындай реально мыкты байке экен, анткени миллиондогон мекендештерин жүрөктөрүн бириктирип, азыр билбейм, шаар ичинде кээ бир мындай адамдарды, ичине муктаж болгон адамдарды бекер таштап койгон бир балким модага айланып кетеби дейм. Ушундай нерселер мындай пропагандаланды да. Жакшы бир мындай бири-бирине кайрымдуу адамдар көп болобу деген. Азыр ошол тиги бала мени бекер таштап койгондо ушул эске келди. Кадимкидей ыраазы болуп, жүрөгүң сүйүнөт да. Ушул блок тартып коеюн деп колум тоңгонуна карабай, күн суук. Бир аз жол калды, үйгө жетейин деп калдым. Алла ыраазы болсун, ушул жакшы адамдар көп болсун айланабызда. Жакшы сөз кандай жакшы жан эргитет, жакшынын ойлору бар мээси эргитет. Жанашсаң андай жанга капысынан, жан дүйнөңө ааламайды эркин кезет дейт. Бар болуңуздар жакшы адамдар. 29 ноябрь 2021 жыл.